Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бюджети акыркы 3 жылда 3 эсеге өстү. 2020-жылдары 1 миллиард 900 миллион сомду түссө, анын 80% кызматкерлердин айлык акысын төлөөгө жумшалып келген. Андан кийин 2021-22 жылдары 2,5 миллиардка көбөйүп, азыркы учурда 4,5 миллиард сомго жетти. Ошого жараша штаттык кызматтар толукталып, профессионалдуу кадрлардын туруктуулугу камсыздалган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев министрликтен 2023 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча айтып жатып билдирди. Айлык маянасы дагы бизде аябай катуу көтөрүлдү. Жөнөкөй кызматкерлерден баштап жогорку кызматкерлерге чейин айлыктар 3 эсе көтөрүлдү. Мисалы, буга чейин 12 миңден баштап 17 миң сомдук айлыктарыбыз 20-жылы. Мына азыркы жылы баштапкы акчасы 35-37 миң сомдон башталат. Акыркы 2 жыл ичинде ОКМ 3 тик учак, 700 техника менен толукталган. Анын ичинен 200гө жакыны оңдоодон өтүп, 500ü жаңы алынган. Муну менен министрлик керектүү жабдыктар менен 70% камсыз болгону айтылды. Пожарный службаларынын колдору аябай узарып калды, мүмкүнчүлүктөрү кеңейип калды. Ошого жараша мына биздин өрттөрүбүздүн дагы андай азыркы күнү мисалы өрттөрдүн көлөмү дагы аябай чоңоюп кетти. Себеби дегенде элдин көбөйгөнүнөн, тыкыз жашагандыктан, анан бир аз акыркы маалдарда өрттүн коопсуздугу сакталбагандыктан өрттөрүбүздө күчөп жана каза болгон адамдардын да саны өсүүдө да. Ошого азыркы техникалар аябай катуу жардам берип атат. Үстүбүздөгү жылдын 11 ай ичинде өлкөдө 33 өзгөчө кырдаал катталып, алардын кесепетинен 44 адам каза тапкан. Келтирилген материалдык чыгымдын жалпы суммасы 293 миллиондон ашуун сомду түзгөн. Катталган өзгөчө кырдаал былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 44% азайган. Кыргызстанда бир жылда өрттүн саны 16%га өстү. Жалпы 3116 өрт кырсыгы катталып, куткаруучулар кырсыктан 39 адамдын өмүрүн, 13 миллиард сомдон ашуун материалды сактап калган. Тилекке каршы 29 адам көз жумуп, телсиз жоом 1 миллиард сомдон ашуун чыгымга жеткирген. Суу кырсыгынан 103 адам каза тапкан. Ошондой эле президенттин жарлыгынын негизинде суучулдар ушул жылдын 12 мартынан тарта Ысык көлдү масштабтуу түрдө тазалоого алды. 9 айдын ичинде 200-600 метр балык уулоочу синтетикалык тор 22 миң тоннадан ашуун таштандыны чыгарып, көлдөн 400 миң гектар аянты тазаланган. Кыргызстандык өзгөчө кырдаалдардын кызматкерлери дүйнөлүк деңгээлде бааланып жатканы да айтылды. Кызматкерлер 2023 жылдын февраль айында Туркияда орун алган зилзалада көрсөткөн жардамы далил боло алганы белгиленүүдө. Туркиядагы жер титирөө очогунда жалпы 180 куткаруучу иш алып барып, жарым ай ичинде урандылардын алдында калган 198 адамдын сөөгүн чыгарып, 8 адамдын өмүрүн сактап калышкан. Жер титиреген аймакта убактылуу баш калкалоо үчүн 127 кыргыз боз үйү тигилип, мобилдүү госпиталь дарыгерлер медициналык жардам көрсөтүшкөн. Келерки жылы ОКМдин 2 облустагы имараттарын жаңылаганы жана 19 өрт өчүрүү бөлүмүн куруу үчүн долбоорлор каралып жатканы кабарланды. Ал үчүн бюджеттен каражат бөлүнүп берилет. Ал эми адистердин профессионалдуулугун жогорулатуу үчүн кошумча түрк, англис тилдери окутулуп жатканы да кабарланды. Нурзада Сыдыкова, Аскат Касымбеков, Регион, Бишкек.